Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 4 октябрь 2024 жыл мен сиздерге Ош шаарына жакын эле жерде жайгашкан, баарыңыздар эле билген Кыргызчек айылынын центринен сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жакшы үй экен туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Анан бул Кыргызчекте билесиздер, агын суу бар, таза суу бар, свет деле бар. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Кыргызчектин центрине келесиздер. Шаар тараптан келген болсоңуздар Кыргызчектин центринде жайгашкан жанагы больницаны билесиздер туугандар. Больницадан бул жака бир аз эле жүргөнүңүздөрдө мына ушундай асфальт жолдун боюнда оң тарапта Каратаев Сатыбай деген көчөнү көрөсүздөр. Ушул көчөнүн аяк тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жер ошондо Кыргызчектин центри туугандар. Бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр Кыргызчектин больницасы, могул жакта да самсаканалары бар. Мына ушул жол менен эле бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, могул жакта Кыргызчектин мектеби, чоң мечити, анан милицияканасы, чоң магазин, маркеттери дагы бар. Кудай буюрса, Кыргызчектин эле центринде жашап каласыздар. Ушул мен айткан көчөнүн аяк тарабына барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул үй сатылат туугандар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, туугандар, чек арасы ушул жерден башталат, көрүнүп турат. Анан ушул жерге чейин болуп калат. Үйдүн жери 8 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде билесиздер, агын суу бар, таза суу бар, свет бар. Мындайча айтканда, Кыргызчектин эле центринде кудай буюрса жашап каласыздар. Бир аз эле бул жака пешком чыгып барсаңыздар, Кыргызчектин центри болуп калат. Милициякана, больница, аптека, магазин, маршруттук каттам бардыгы бар Кыргызчектин центринде. Ош шаарына деле бир 10-15 мүнөттө жетип каласыздар. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан шаарга жакыныраак кимиңиздердин үйүңүздөр болсо, ээси менен сүйлөшүп алмашып алсаңыздар дагы болот экен, бирок квартирага алмашуу жок экен. Только шаарга жакын болгон үйлөргө алмашат экен туугандар. Чалып сүйлөшүп дагы да бир толук маалымат аласыздар. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Жери 8 соток. Агын суу, таза суу, свет бардыгы бар туугандар. Мына баратын ачып кирип келе бересиздер. Анан туугандар, барыңыздарга эле ызык болот, эмнеге сатылат экен деп. Эми шартка байланыштуу сатка коюлат экен. Документтери так, бүт бардыгы жакшы. Киргениңиздерде мына үйдүн алдында дагы бир машина бата турган бош орундук бар. Бул жагы болсо сырткы тапчаны, өтө тарабын ушундай навес жабылганын айтканда. Ушундай. Так. Мындай жүргөнүңүздөрдө сол тарапта 5 бөлмөлүү үй жайгашкан. Узун турасы 32ге 13 Г формасында түшкөн үй туугандар. Ремонттору деле жакшы экен. Келесиздер, жашайсыздар туугандар. Эч нерсе кылыштын деле кереги жок. Лайктан басыңыздар туугандар. Анан дос таныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр, балким ушундай даяр сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Эми Кыргызчекти билесиздер, көп адамдарга эле жагат. Шаарга туугандар чын эле бир 10-15 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Өзүнүн маршруттук каттамы, автобустары бар. Шаардын бурч-бурчтарына каттайт. Мына караңыздар, бул жагы огороту, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилип, чоңоюп берип калыптыр. Мына ушундай, азыр бүт бардыгын кезек-кезек менен көргөзүп берем. Биринчи үйүн көргөзөйүн. Мына мындай кылып чыгып келе бересиздер. Үйдүн алды короосу деле мына ушундай кеңири. Караңыздар. Мына үйдү тарабы деле мына ушундай болуп тосулуп тур. Кийин жүзүм эгип туруп, мындай кылып үйдүн алдын тосуп, кооздоп жасап алсаңыздар дагы болот. Эми вариант катары айтып атам туугандар. Так, бул ошондо биринчи бөлмөсү. Мына караңыздар. Ылдый тарабы линолеум экен. Ремонттору негизинен жакшы эле. Келесиздер, жашайсыздар кудай буюрса. Анан могул жакта духовкасы деле бар. Кийин от жаксаңыздар, бул бөлмө тез эле кудай буюрса жылып калат. Мына жакта экинчи бөлмөсү болду. Аны аягында көргөзүп берем. Мына бул жакка кире берейин биринчи. Мына туугандар, караңыздар. Киргениңиздерде бул веранда, мындайча айтканда холл деп койсо дагы болот орусча. Мына туугандар, киргениңиздерде ушундай кеңир экен, караңыздар. Сонун болуп турат. Так, сол тараптан баштай берейин. Бул ошондо 3-чү бөлмөсү. Караңыздар. Спальня кылсаңыздар болот. Негизинен бөлмөлөрү кеңири, потолоктору дагы бийик экен. Көп мындай ылдый пас эмес, мындай айтканда. Бул барыңыздар эле билген 4-чү бөлмөсү. Үй
Г формасында түшкөн, узун турасы 32/13. Анан албетте эле күнгөй тарапта бул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Караңыздар. Бул жакта печкасы деле бар. Кийин үйүңүздөрдү жылытып тура бересиздер. Бул үйдө дагы анан наркы 2 бөлмөлүү времянкасында дагы печка бар экен, көрдүңүздөр. Ушундай. Жакшы. Кааласаңыздар бул чоң үйдө, кааласаңыздар нар жактагы жанагы 2 бөлмөлүү времянкада жашай берсеңиздер болот. Экөөнүн тең печкасы бар экен. Так, ошондо бул 5-чи бөлмөсү туугандар. Караңыздар, конок бөлмөсү, зал. Жакшы, мына жакта духовкасы бар. Дубалдар обой, люстралар орнотулган. Анан буюм-тайымдарды сурабапмын мен туугандар. Бирок эми калтырса керек, келип үй менен дагы да бир таанышып, сүйлөшүп кетесиздер элери менен. Телефондо иш бүтпөйт, өзүңүздөр билесиздер туугандар. Ошондой. Мына төрт тарабындагы биринчи комнатасын көргөздүм, киргенде эле. Азыр экинчисин көргөзөм туугандар. Экөө биригип ошондо таза 5 комната чыгат экен. Мына караңыздар. Бардыгы жакшы. Тапчаны менен экен. Анан ал жакта печкасы бар. Үйүңүздөрдү жылытып олтурсаңыздар болот. Ошондой. Анан бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, мына жери навес. Бул жерге кийин Кудай кааласа 3 очок, самор, сырткы тапчан бүт бардыгын ушул жерге жасап аласыздар. Атайын ошол үчүн навес кылыптыр эле. Ушундай туугандар. Чек аралары такталган, төрт тарабында тең коңшулар жашайт. Адам өтө жыш жайгашкан бул жерде билесиздер. Таза суу деле бар туугандар. Ачсаңыздар эле таза суу чыгат. Ушундай. Сатылган себебин айттым. Шартка байланыштуу гана сатылат экен туугандар. Анан шаарга жакын кимиңиздердин үйүңүздөр болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип, ушул үй менен дагы алмашып алсаңыздар болот. Ээси мага информация берди, ошентип кран орнотулган, суу чыгат. Анан ал жакта конкилердин түр-түрлөрүн эгип коюптур. Уже кадимкидей чоңоюп берип калды деп айтты. Мындайча айтканда көчөттөрү деле бар экен туугандар. Анан бакты аралап өтөйүн десем, ал жер ылай экен. Азыр бул жактан өтө берейин эми. Лайктан басыңыздар туугандар. Анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга да жөнөтүңүздөр, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Группаларга таштаңыздар. Негизинен кыргыз чектен анча-мынча мындай сатылуучу үйлөр чыга бербейт. Андыктан колдон чыгарбай ушул үйдү алып койсоңуздар дагы болот. Бул жагы мал сарайы, караңыздар. Бардыгы жакшы. Өйдө тарабы навес, кийин чөп, бүт бардыгын ошол экинчи кабатка навеске жыйып койсоңуздар болот. Мына жагында сырткы жатканасы бар экен. Үйдүн артында деле билишимче 1,5-2 метр место дагы калтырылыптыр туугандар. Ушундай. Так, менимче бардыгы эле маалыматын бердим окшойт. Мына туугандар, өйдө тарабы навес, көрдүңүздөр. Крышасы шейпер менен жабылган. Баасы болсо $85,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар, келип үй тууралуу дагы да бир толук маалымат алыңыздар туугандар. Жери 8 соток, агын суу, таза суу, свет бардыгы бар. Кудай буюрса кыргыз чектин эле центринде жашап каласыздар. Айттым, кыргыз чекте бардыгы бар туугандар, центринде. Автобусу, маршруту каттамы деле бар. Шаарга бир 10-15 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сатылуучу даяр үйдү колдон чыгарбаңыздар. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм.